Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Студияда Бурмагүл Чабдарова. Саламатсыздарбы? Белгилүү болгондой, Альянс Алтын компаниясынын ишмердүүлүгүнүн негизделгендигине 10 жылдан ашса дагы алтын ылгоочу фабриканын ишке киргендигине мына быйыл март айында 4 жыл болуп турат. Биз кайрадан дал ошол багытта маектешүү максатында студиябызга конокторду чакырганбыз. Алгач студиянын коноктору менен тааныштырып кетейин. Альянс Алтын компаниясынын эколог баш каадиси Айдаралиев Бектур Идрисович биздин студияда. Ошондой эле Альянс Алтын компаниясынын улук технологу Мырзалиев Бакыт Молдалиевич биздин студияга кош келипсиздер. Белгилүү болгондой, мына Альянс Алтын компаниясынын ишмердүүлүгүнө баягы тиешелүү ошол биздин Талас областында иш алып барууга алгачкы кадам баштап негизделгенден тарта 10 жыл убакыт өтсө дагы негизги баягы алтын ылгоочу фабриканын ишке киргендигине мына 4 жылдын жүзү болуп турат. Деги эле ушул алтын ылгоочу фабриканын бир ишмердүүлүгү тууралуу алгач бир кененирээк маалымат бере кетсеңиз, Бакыт Молдалиевич. Кен жөнүндө жалпы маалыматка токтоло кетсем, жер үйкөнүндө негизи руданын запасы 21 миллион тоннаны түзөт. Анын орточо алтындын курамы 3,7 грамм бир тоннасына. Баланстык запастар 88,2 тонна алтын жана 24,3 тонна күмүштү камтыйт. Белгилүү болгондой, ушул жер кенин иштетүүгө мүмкүнчүлүк алган Альянс Алтын компаниясынын ишмердүүлүгү башталгандан тарта эле баягы коомчулуктун тынчын алган же болбосо бир кооптондурган жагдай бул экологиялык көйгөй болчу да, экологиялык маселе. Бүгүнкү күндө ушул Альянс Алтын компаниясынын экологиялык коопсуздукту камсыз кылуудагы саясаты кандай ишке ашып жатат? Бектур Идрисович, сиз жооп берсеңиз. Негизги ушул компаниянын ишмердүүлүгүндө Альянс Алтын компаниясынын алдында экологиялык коопсуздук маселелери бул эң бир приоритеттүү багыттардын биринде турат. Ошон үчүн бизде биринчилерден болуп ушул Кыргыз Республикасынын экологиялык коопсуздук боюнча мыйзамдарынын талаптарына нормативдик укуктук ар кандай ченемдердин алкагында проектилер, ар кандай ошондой өндүрүштүк чечимдер бардыгы ошол мыйзамга айкалышкан. Андан тышкары бул биздин негизги саясаттар бул ошол экологияга жана адамдардын ден соолугуна зыянды тийгизбеш, ар кандай экологиялык тобокелчиликтерди анализдеп, алардын алдын алуу. Ошондой бизде биринчи турган маселе ошол. Анын артында ошол жумушчуларга алардын күнүмдүк жүрүм турумуна ошо экологиялык коопсуздукту сактоо боюнча жана айлана чөйрөгө аяр мамиле жасоо боюнча мындай тарбиялык иш-чараларды ошол адамдарга жеткизүү ошондой багыттарда иш алып барабыз. Бакыт Молдалиевич, айтсаңыз да, мына 4 жыл деп атабыз ошол фабриканын ишмердүүлүгүнө. Бүгүнкү күндө ошол фабриканын кубаттуулугу, деги эле андагы баягы бөлүмдөр тууралуу да бир маалымат бере кетсеңиз да, кандай бир жаңы заманбап коопсуз технологиялар колдонулуп жатат? Мына ушул багытта маалымат бере кетсеңиз. Жер үй фабрикасы жылына 1 миллион 300 миң тонна руданы иштетүүгө долбоорлонгон. Фабрикада дүйнөдөгү эң алдыңкы кен иштетүүдөгү жабдуулар менен камсыздалган биздин фабрика. Айта кетсек, бул Финляндия мамлекетинин тегирмендери, Италия мамлекетинин пресс-фильтрлер, ЮАР мамлекетинин дробилкалары жана көптөгөн алдыңкы ушу жабдыктардын баардыгы дүйнөдөгү эң мыкты
технологияларды колдонобуз. Фабрика негизинен чоң 9 бөлүмдөн турат. Эң башкысы карьерден келген руда эң биринчи складка келип түшөт. Складтан анан корпус крупного дробления деген бар. Эң биринчи обработка ошол жерде жүрөт. Тоодон келген чоң таштар 100 мм чейин майдаланат. Андан соң атайын жабдыктардын жардамы менен ушу мельницаларга берилет дагы. Бизде 3 баскычтуу майдалоо. Ошол баскычтарды өткөндө руданын майдалыгы ундай болуп майдаланат. Андан кийин цианирование болот. Биз фабрикада цианид колдонобуз, бирок bundan чоочуп кереги жок. Ал колдонгон цианидти ошол фабрикадан кайра эле коопсуздандырып, биз дүйнөдөгү эң алдыңкы ыкмалардын бири ошо цианидти коопсуздандыруудагы технология бул инка процесс деген бар. Ошол инка процессти биз колдонобуз. Кыргызстанда биринчи жолу ушу жер фабрикасында колдондук, ишке ашырдык. Бүгүнкү күндө ошону ийгиликтүү ишке ашырып келе жатабыз. Бул эмне деген сөз? Бул фабрикадан колдонулган цианид толугу менен кайра ошол фабриканын ичинде зыянсыздандырылат дагы, зыянсыз формага өтөт. Бул кадимки цианидке караганда 3000 эсе коопсуз абалга келтиребиз да. Жана бүт экологиялык жана бардык ошо нормаларга ылайык келтиребиз ошо коопсуздук жагынан. Деги эле ошо бүгүнкү күнгө чейин ошол канча баягы руда иштетилип, канча бир алтын алынды? Биздин фабрика 2021-жылдын 17 мартында ишке киргизилген. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин 4 миллион 952 миң тонна руда иштетилди. Андан 16 тонна 987 килограмм алтынды кылгап алдык бүгүнкү күнгө. Биз ушул Альянс Алтын компаниясынын ишмердүүлүгү тууралуу бир коомчулукка жеткирүү, калың карапайым калкка маалымат берүү үчүн өткөндө дагы программабызда ошол экологиялык коопсуздук боюнча маселелер тууралуу токтолгонбуз да. Бектур Идрисович, айтсаңыз да, баягы экологиялык коопсуздук башкы максат деп атабыз, бирок ошол эле кен иштетүүдөгү экологиялык коопсуздукка багытталган мындай бир өндүрүштүк өзгөчөлүктөрдү бир карапайым калкка түшүндүрө кетсеңиз да, баягы кеңири элибизге бир түшүнүктүү болсун. Кен иштетүүдө биздин кесиптешибиз айтып кеткендей технологиялык өзгөчөлүктөр колдонулган жаңы жабдыктар менен иш алып барабыз. Биз аны сыймыктануу менен баса белгилеп кетишибиз керек. Анан экологиялык коопсуздук боюнча бул негизгиси фабрикада суунун жабык циклда колдонулушу. Технологиялык суулар бизде эч кандай сыртка бир дагы тамчы суу чыгарылбайт. Ошондой эле ошол суулар бир дагы тамчы суу сыртка чыгарылбайт. Кайра оборотное использование деп коет орусча айтканда. Ошону кайталанып ошону колдонобуз. Бул деген экологияга таасири эч кандай тийгизбейт деген кепилдикти берет. Анан сууга болгон таза жаңы сууга болгон муктаждыкты минималдаштырып, суу ресурстарын рационалдуу колдонууга жол ачат да. Кендеги иштеткен кен калдыктары булар зыянсыздарылып, анан кийин теги пресс фильтр деп коет, ошол жакта сыгылып, суусунун баардыгы сыгылып алынып, калдык сактоочу жайда ошол нымдуу кургактыгы бир 80% болгон деңгээлде жеткизилип, анан ошол жака ташталат. Бул деген ошол калдык сактоочу жайда эч кандай суулар, жер алдындагы сууларга баягы таасирин, терс таасирин тийгизет деген
коркунучтун алдын алат да. Андан тышкары биздин ошол калдык сатуучу жайдын негизги өзгөчөлүгү бул 5 катмардан турган сактоочу защитный слой деп коет, сактоочу катмарлары бар. Аны айтып кетсек, ошол 50 сантиметрден турган топурактан турган подушка деп коет, ошондой бир катмары. Анын үстүндө геотекстиль менен дагы төшөлгөн. Геотекстилдин үстүндө дагы геомембрана төшөлгөн. Анын үстүнөн кайра геотекстиль, анын үстүндө кайра ошол топурак менен үстү жабылган да. Бул деген ошол 80% кургак турган кек ошол 5 катмардын үстүндө жайгашылып, бул деген жер алдындагы сууларга эч кандай таасирин тийгизбейт деп айтсак жаңылышпайбыз да. Жогоруда белгилеп жатасыз, баягы экологиялык коопсуздук бардыгы 100% мындай бир көзөмөлгө алынган депчи. Ошол эле учурда ошол баягы экологиялык абалды жакшыртуу максатында ошол эле компания тарабынан кандай бир иш-чаралар ишке ашырылып жатат? Ошол экологиялык коопсуздуктун камсыз болуп жатканын коомчулукка ынандыруу максатында дагы мындай иш-чараларыңыздар бар да? Эми бул жерде экологияга эң негизги бул өндүрүштүн зыяны тийбейт экендиги жөнүндөгү сөз. Бул эң негизгиси ошол биздин калдык сактоочу жайдагы азыркы айтып кеткен сактоочу шарттар. Анын азыркы биз көрүп турган жыйынтыктар бул жанагы суунун жаан-чачындан чыккан суулар ошо калдык сактоочу жайдын үстүнөн чогулуп келип, жанагындай сууну чогултуучу көлмөлөр бар. Ошо көлмөдө жайгаштырылып, ал жерде баягы суунун деңгээли көтөрүлгөндө кайра насос менен баягы артка фабрикага оборотное использование деп коет, ошо кайра колдонууга жөнөтүлөт да. Андан тышкары ошол мындай эле баягы жалпак сөз менен айтканда, ошол жердеги сууну деле караганда баягы бир жазга маал ошол жакта бакалардын көнөк баштарында байкаса болот. Бизде фабрикада чыккан ар кандай баягы отходдор деп коет. Ошол отходдорубузду зыянсыздандыруу үчүн Россия Федерациясынан алынып келген жогорку температурадагы экомештер, Бреннер деген экомештерибиз колдонулат. Кен калдыктарынын зыянсыз экендигин тастыктоочу дагы бир жагдай жөнүндө айтып кетсек, бул Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын окумуштуулары тарабынан биздин ошо кен калдыктарынын пробаларын алып кетип, лабораториялык изилдөөлөрүн жүргүзүшкөн. Анын жыйынтыгында ошол биздин кен калдыктарын курулуш материал катары колдонууга болот деген бүтүмдөрүн чыгарып беришкен. Мисалы ошол силикатный кирпич деп ошо кирпичтерди, ар кандай плиталарды, курулушта колдонуучу жанагындай материалдарды, жанагындай шыбак катары колдонуучу материалдарды жасаганга как кошумча материал катары колдонсо болот деген бүтүмдөрүн чыгарып беришкен. Андан тышкары дагы бизде экологиялык абалды жер өлкөнүн аймагында, деги эле Талас районунун аймагында экологиялык абалды жакшыртуу максатында биздин компания менен атайын адистештирилген мергенчилер жана балыкчылар коомдук уюму менен биргеликте ушундай келишимдин негизинде бир катар иш-чараларды аткарып келебиз. Ошол түзүлгөн келишимдин негизинде чоң чучкан сууларында, түз ашуу сууларында 40-50 миң тегерегинде Амудария форелдеринин чабактарын кой бергенбиз. Андан тышкары ошол бадалдуу жерлерде фазандарды кой берүү иш-чаралары болгон. Жана дагы жан жаныбарларга кам көрүү максатында биотехникалык ар кандай иш-чаралар аткарылган. Бул ошол тоют маселелерин, тоюттарды коюп, туздарды коюп, ошолорго кам көрүү боюнча
Анан ошолордун популяциясынын өнүгүп атканын, ошонун акыбалын көзөмөлдөө үчүн фотоловушка деп фото жабдыктарды орнотуп, алар азыр бүгүнкү күндө ошо ишке киргизилген да. Андан тышкары ошол Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында биздин компания Жер үй Альянс Алтын компаниясы дагы кызуу катышып, ошол Жер үй кенинин аймагында дагы 3000дей көчөттөрдү ар кандай бадаларды тиккен. Андан тышкары дагы ошол Талас районунун аймагында дагы 5000дей ар кандай көчөттөрдү тигип ошол акцияга активдүү катыштык да. Бакыт Молдалиевич, ушул жерден да мына фабрикадагы экологиялык коопсуздук жөнүндө сөз болуп жатат. Ошол эле мезгилде баягы Альянс Алтын компаниясынын ишмердүүлүгүндөгү приоритет баягы кирешеге эле багытталбастан ошол жерде иштеп жаткан кызматкерлердин, жумушчулардын бир коопсуздугуна дагы баягы багытталган болуш керек да. Анан бүгүнкү күндө ошо алтын улгоочу фабрикадагы жумушчулардын абалы тууралуу бир маалымат бере кетсеңиз да, кандай шарттар түзүлгөн, алардын баягы саламаттыгына болобу, коопсуздугуна болобу, кандай бир заманбап шарттар түзүлгөн? Биздин эле компанияда эмес, мен ойлойм, бардык эле компанияларда эң биринчи байлык бул ошол компаниянын кызматкерлери болуп эсептелинет. Анткени ошол жумушчулардын эмгегинин арты менен чоң ийгиликтерге жетишип жатабыз. Бүгүнкү күндө Жер үй кенинде 1,5 миңге жакын адам иштеп жатат. Алардын ичинде фабриканын аймагында 129 адам бул ушу фабриканын өзүндө өндүрүштүк жана технологиялык бөлүмдүн кызматкерлери жана 251 адам бул башка тармактагы кызматкерлер. Биздин компания 2019 жылы конкурс жарыялап, ушу жергиликтүү элдердин арасынан 360 адамды конкурс аркылуу иргеп алып окутуудан өткөргөн. Бул окуу 3 этаптан өткөн. Биринчи этабында ошо беседа кылып, ушу Талас жергесинде беседадан өтүшкөн. Ал беседадан өткөндөр экинчи этабында ушу тармактар аралык окутуу борбору бар Бишкекте. Ошол жердин мугалимдери окуткан ар кандай адистиктерге. Үчүнчү этабында болсо биздин компания Казакстандын Казак Алтын компаниясы менен договор түзүп, ошо иштеп жаткан 3 фабрикага бөлүштүрүп, биздин кызматкерлерди баягы жеринде иштеп жаткан өндүрүш менен тааныштырып, ошо 1 айдан 3 группага бөлүп, балдарды ошол жактан окутуп дайындап келишкен. Ал жактан келгенде экзамен тапшырышкан. Ошо сыноолорду ийгиликтүү өткөн балдардын 250-сү азыр биздин компанияда иштеп жатат. Биздин дагы өндүрүштүк окутуу бөлүмү бар фабрикада. Ошол жерде иштеген Асанов Турат агайдын эмгеги чоң. Ушу балдарды фабрика кызмат жумушчуларды дайындоо багытында абдан чоң жумуштарды жүргүзгөн. Себеби биздин компания баягы социалдык багытта да иш алып баргандыктан ар кайсы тармактагы балдар келген конкурска. Айта кетсек, Болот Сапаралиев байкебиз Айыл чарба министрлигинин кызматкери болгон. Анан конкурска катышып, 3 этабынан өтүп, экзамендерин ийгиликтүү тапшырып, башында баягы жөнөкөй аппаратчик кызматкери болуп иштеп, азыр болсо ушу калдык сактоочу жайдын мастери болуп эмгектенип келе жатат. Дагы бир кызматкерибиз Атагелдиев Жанат.
бул банк кызматкери болгон. Ошол банк чөйрөсүнөн бизге конкурстан өтүп ишке орношуп, өзүнүн мыкты тараптарынан көрсөтүп, азыр ушу фабриканы башкаруу бөлмөсүндө отурат, главный пульт управления деп коебуз. Бул айтып кеткен эки кызматкер тең, бул баягы инженердик, техникалык кызматкерлердин катарында иштеп жатышат азыр. Андан тышкары дагы айта берсек көп, медицина тармагынан, ички иштер тармагынан аскер кызматкерлери конкурска катышып, азыр Альянс Алтындын кызматкерлери болуп эмгектенип келе жатышат. Бул 4 жылдын ичинде булардын өндүрүштүк баягы деңгээли абдан кыйла жогорулады. Азыр дыйканчылык кылып, мал чарбасында эмгектенип жүргөн дагы балдар жумушка тартылган. Алар дагы конкурска катышып, ийгиликтүү экзамендерден өтүшүп, компанияда ийгиликтүү иштеп жатышат. Деги эле ошол жумушчуларга баягы түзүлгөн шарттар тууралуу да айта кетсеңиз да, мисалы үчүн алардын коопсуздугуна, саламаттыгына көрүлгөн камкордуктар, ошол эле мезгилде эмгек акы жагдайы кандай болот? Өндүрүштө бул эң негизги маселе бул коопсуздук. Биздин компанияда коопсуздукка абдан өтө чоң маани берилген. Ар бир кызматкер өзүнүн кесибине жараша коопсуздук эрежелери менен таанышып, экзамендерди тапшырып турушат. Бир жылда 2-3 жолу. Андан тышкары күнүгө жумуш баштоонун алдында ушу инструктаждар өтүлүп, коопсуздукка абдан чоң маани бөлүнгөн. Андан тышкары биздин кызматкерлерге сапаттуу медициналык кызматтар көрсөтүлөт. Эгерде бул керек болуп калган учурларда медициналык пункттар кызматкерлер жашаган шаарчада жана биздин фабрикада ар бир ушу компаниянын бөлүмдөрүндө ушу фельдшерлер, врачтар отурат. Жана эгер кызматкерлер кайрылса, өз учурунда токтоосуз сапаттуу медициналык кызматтарын ар дайым көрсөтүп келишет. Былтыр жаңы жатакана ишке берилди фабриканын кызматкерлери үчүн. Бул 3 кабаттан турган жаңы жатакана. Ичиндеги шарттар абдан жакшы. Бош убактыларында компания жакшы шарттарды түзүп берген. Бул тренажерный залдар бар. Ошол жерге барып ден соолуктарын чыңдашат. Теннисный столдор коюлган. Футбольный, волейбольный площадкалар коюлган. Жана тамак аш тууралуу да айта кетсек, тамак аш аябай жогорку деңгээлде 3 маал ысык тамак менен камсыз болгон биздин кызматкерлер. Бектур мырза, мына жогоруда дагы белгилеп атабыз, бардык баягы ыңгайлуу шарттар, заманбап мүмкүнчүлүктөр кенде бүгүнкү күндө камсыз кылынган деп. Ошол эле учурда баягы жер үйкениндеги экологиялык коопсуздукка багытталгандай бир өндүрүштүк көзөмөл жана мониторинг иш-чаралары кандай жүргүзүлүп турат? Биздин билишибизче атайын баягы мамлекеттик тиешелүү кызматтардын көзөмөлүнөн сырткары дагы ошол областтык деңгээлде элдик комиссиянын да көзөмөлү жүргүзүлүп турат болуш керек да. Ушул багытта маалымат бере кетсеңиз. Негизинен ошол жер үйкенинде башында айткандай экологиялык маселелер, экологиялык коопсуздук бул приоритеттүү багыт болгондуктан бизде ошол компаниянын ичинде дагы өндүрүштүк көзөмөл жүрүп турат. Бул негизи мыйзамдын талабы. Экологиялык коопсуздук мыйзамынын алкагында бизде ошол мыйзамдарга шайкеш келтирилген жоболор, баягы ички корпоративдик документ деп коебуз. Баягы ошол компаниянын ичинде жоболор бар экологиялык коопсуздук боюнча. Ошо компанияда бекитилген өндүрүштүк нускамалар бар.
ошолордун кындыксыз аткарылышын бизде ошол көзөмөлдөгөн экологиялык коопсуздук кызматы түзүлгөн. Ал жакта экологдор ошол өйдөңкү карьер жакта өйдөңкү ылдыйкы кластер деп бөлүп койгон зоналар бар. Өздөрүн ошол жакта күн сайын тынымсыз көзөмөлдөө. Андан тышкары экологиялык мониторинг жүргүзүү программасынын негизинде бизде ошол Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин алдында экологиялык мониторинг департаменти менен болгон келишимибиз бар. Ошонун негизинде бизде экологиялык мониторингтин программасынын негизинде мониторинг иштери жүргүзүлүп турат. Алар ошо лаборатория өздөрүнүн жабдыктары менен келип, пробаларды отбирать этишип, кызматтарын көргөзүп келишет. Булар биздин ошол мамлекеттик органга менен кызматташканыбыздын дагы бир себеби булар көз карандысыз жана аккредитациядан өткөн мамлекеттик орган болуп эсептелинет. Жана булардын чыгарган аныктамалары, жыйынтыктары ишенимдүү деп айтсак болот. Бизде ошол экологиялык мониторинг жүргүзүүнүн алкагында бизде ошо жер үйкенинде аймагында сууларга, жер астындагы, жер үстүндөгү сууларга, топуракка, атмосфералык абага жана дагы ошол турмуш тиричилигинен чыккан агымдуу суулардын тазалоочу бизде локалдык курулмалар бар. Ошолордун сууларды кандай, агымдуу сууларды канчалык деңгээлде тазалап атат, ошонун деңгээлин аныктоо боюнча, дагы абадагы радиациянын деңгээлин аныктоо боюнча ошондой иш-чаралар жүрөт. Андан тышкары ошол калдык сактоочу жайдын тегерегинде орнотулган атайын байкоочу скважиналар бар. Алар ошол калдык сактоочу жайдагы кен калдыктарынын жер алдындагы сууларга кандай таасири тийип атат, ошону байкоо үчүн орнотулган. Ошону дагы өзүнүн программасы менен квартал сайын или лабораториянын коштоосунда текшерүү иштери жүрүп турат. Андан тышкары биздин ошол кен калдыктарын хвостовое хозяйство деп ошол жактын специалисттери дагы жумасына бир жолу ошол байкоочу скважиналарды көзөмөлдөп турушат. Жер үйкениндеги өндүрүштүк көзөмөлдөн тышкары дагы элдик көзөмөл бар. Бул ошо Талас облусунун активисттеринен куралган ошол элдик көзөмөл комиссиясы бар. Андан тышкары Шуңкар айыл өкмөтүнүн депутаттары тарабынан дагы ошо депутаттык корпустун комиссиясы бар. Андан тышкары дагы таанышуу боюнча келип кеткен көп мындай тааныштыруу, жер үйдүн ишмердүүлүгү менен таанышуучу көп мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, райондук администрациясы тарабынан дагы көп комиссиялар жүрүп турат. Ошол акыркы 2 жылда эле ошо 30дан ашуун ар кандай комиссиялар кирип чыккан. Булар ошол окуучулардан баштап курултайдын делегаттарынан бери бардыгы кирип ошо таанышып көзөмөлдөп кетишкен да. Ушул эле жагдайда баягы экологиялык төлөмдөр тууралуу да кыскача маалымат берсеңиз кошумча. Негизи Кыргыз Республикасынын экологиялык коопсуздук боюнча мыйзамында, айлана чөйрөнү коргоо боюнча мыйзамдарда ошол жер үйкенин иштетүүдөгү экологиялык төлөмдөр бар негизинен. Бул ошол негизги ошо 3 багытта төлөмдү айта кетсек, бул ошо рекультивациялык төлөмдөр бар. Булар ошо рекультивациялык фондко төлөнүп турат ай сайын. Бул акча андан башка эч кандай башка багыттарда колдонулбайт. Бул ошол жакта чогулуп,
кийинки рекультивацияга чогулган суммада. Анын ошол бүгүнкү күнгө ошо 66 миллион 306 миң сом ошо рекультивациялык фондко төлөнгөн. Андан тышкары жер үстүндөгү сууларды колдонуу боюнча дагы төлөмдөр бар. Бүгүнкү күндө ошол суу колдонгон боюнча 123 миллион 800 миң сом тегерегинде ошол акча төлөнгөн. Андан тышкары экологиялык эмиссиялар үчүн 216 миллион 93 миң сом мамлекеттик бюджетке төлөнгөн да. Жалпысынан ошо 406 миллион 200 миң сом тегерегинде акча ошо мамлекеттик бюджетке которулган. Биздин да убактыбыз аяктап баратат. Бакыт Молдалиевич, мына айтсаңыз да, деги эле ушул компаниянын ишмердүүлүгүн өнүктүрүүдөгү мындай өндүрүштүк модернизациялоо боюнча, заманбап жаңы технологияларды киргизүүдө мындай алдыдагы максат пландар боюнча да айта кетсеңиз да, ошол эле экологиялык коопсуздукту камсыз кылуудагы заманбап жаңы үлгүдөгү жаңыча иш алып баруу, жаңы технологияларды киргизүү боюнча да дагы кандай максат пландар бар? Андан туура суроо бердиңиз. Биз жана башында айтып кеткендей, биздин алтын ылгоочу фабрика жылына 1 миллион 300 миң тонна руданы иштетүүгө долбоорлонгон. Биз болсо быйыл 2025 жылы 1 миллион 400 миң тонна иштетебиз деген жакшы пландарды коюп жатабыз. Андан тышкары ушу фабриканы модернизациялоо иштери азыр кызуу жүрүп жаткан маалы. Биздин алдыга койгон максаттарыбызда бир 2 жылдын аралыгында фабриканын кубаттуулугун жылына 1 миллион 600 миң тонна руда иштетип, жылына ушу 5 тонна алтын алгап алуу пландарыбыз бар. Ушунун алкагында азыр кызуу иштер жүрүп жатат. Модернизациянын алкагында кээ бир баягы фабриканын ичиндеги тетиктер, жабдыктар толугу менен алмаштырылат. Кээ бирлери болсо баягы жарым-жартылай кээ бир участокторго кошумча жабдуулар коюлат. Бул иш азыр уже башталып калды. Биринчи жыйынтыктары ушул июль-август айларында биринчи жабдыктарды алмаштырууну баштайбыз. 2025 жылы быйыл жылдын этегинде дагы 4-чү пресс фильтрди дагы коеюн деген пландарыбыз бар. Андан тышкары ошо корпус крупного дробления, баштапкы дробилканы дагы ошо модернизациялап, жалпысынан 1,5 жыл, 2 жыл ичинде толугу менен модернизацияны аяктасак, ошо 1 миллион 600 миң кубаттуулукка чыгабыз деген жакшы тилектерибиз бар. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын аяктадык. Белгилүү болгондой, УТРК Талас телеканалы жер ülкениндеги Альянс Алтын компаниясынын ишмердүүлүгү тууралуу карапайым калкка убагында маалымат берүү максатында атайын программаларды мындан ары да уюштуруп турмакчы. Биз бүгүн алтын ылгоочу фабриканын ишке киргендигинин 4 жылдыгына байланыштуу фабриканын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат алдык. Бүгүн биздин суроолорубузга Альянс Алтын компаниясынын эколог башкы адиси Айдаралиев Бектур Идрисович, ошондой эле Альянс Алтын компаниясынын улук технологу Мырзалиев Бакыт Молдалиевич жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.